Assalamu алейкум, урматтуу достор. Күн панелдери кайсыл убакыттарда өзүнүн эң максималдуу кубаттуулугун көрсөтөт? Элдер ойлойт экен, менден сурап атат. Жарык болсо эле, мисалы 10 киловатт күн панелдерин койсо 10 киловатт береби депчи. Жок достор, андай эмес. Бул жерде бөлүнөт да. Кышында азыраак берет. Негизи 10 киловатт койсок, орточо 6,5-7 киловаттын тегерегинде берет да. Эми бул жерде панелдердин дагы сапатына жараша кетет. Аябай жакшы, эң алдыңкы кымбат баалуу панелдер болсо, жанагындай Longi, Jinko деген алар жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп берет да. Мынакей достор, кандай иштейт ошону сиздерге азыр көрсөтөйүн да. Эртең менен азыр саат 9 болуп калды. 8:30 болду мынакей, бул Кытайдын сааты 6-да. Бул жерде 10 киловатт панель турат, 3 киловатт 560 ватт берип атат. Өкмөттүн тобунан эчтеке алган жок. Үйдөгү колдонуу 2 киловатт 790 ватт болсат, 570 ватт менен аккумуляторду зарядтап атат. Анан мына азыр 8:30 болбоду, мына ушул тактачы. Эми көтөрүлөт да, акырындан көтөрүлүп отуруп, ушул панелдер орточо бир 7 киловатт, 8 киловаттка барат. Саат канчада? Саат 12-1лерде, саат 3-төргө чейин. Мисалы 10:30-11лерде баштап, ошол саат 3-төргө чейин ошол кубаттуулукту берет да, өзүнүн максималдуу кубаттуулугун. Ошондо 7,5-8 киловатт электр жарыгын чыгарып берет, ушул 10 киловаттчы. Жайкы мезгилде, эгерде панелдер жакшы болсо, анда 10 киловаттка чейин барат. Бирок ушул бир нече мөөнөткө чейин да, бир 5-6 саат эле кармайт да ошонучу. Анан мына кеч киргенде саат бир күн уже алыстап кетет го, ошол маалдарда азайып баштайт да, ушундай эле түшүп баштайт. 7 киловатт, 6 киловатт, 5 киловатт, 4 киловатт, 3 киловатт болуп, күн батып кетет, ошо менен киловаттар түгөнөт. Бүттү. Анан жарыкта бул бербейт, жарыкта бир 500 ватт ушунун эле тегерегинде берет да. Кышында кар жаап атканда бербейт, жаан жаап атканда бербейт. Анан аябай эле жанагындай булуттар көп болсо, ошол маалда бербей эле тура берет. Эми мындай асмас күн тийип турса, бере берет 1,5 киловатт, 2 киловаттка чейин ушул 10 киловатт панелдер 1,5 киловатт, 2 киловатт тегерегинде кубаттуулук чыгарып бере берет. Суроолор болсо дагы кайрылыңыздар. Ассалам алейкум.